Ошондо келем Кудай кааласа деп атам, мен повторный Кудайым жөнөкөй шифасын эле. берсин. Ооба. Ооруп келбейин, мындай жөн эле келейин. Жөн эле келейин. Экөөбүз ден соолугубузду сурашып эле келейик, ооба. Ушу балага ачайлы. Ушу сенин порсияң. Жок, аны неме ете берши. Алып эле. Алып бергиле. Минекей. Көргөн көзгө эле тоюп атам мен буларды көргөн. Жылсы өзү врач немесине, врач тушердин жетекчиси. Өзүңүз эмне боюнча келдиңиз эле? Мен ушу бүт денем ооруп, сахарым, өтүм, уйку безим, анан кийин эми улуу сөздө уят жок, дайыма тамчылап турчу да. Ошого келдим мен, шүгүр, Аллага шүгүр, колуңар дарт көрбөсүн. Ден соолук берсин. Немедей? Өткөндө бир эже келди эле. Эмне боюнча келдиңиз десем, мен жировой гепатозум ооруп атат. Жировой гепатоз да бар. Анан негизи боордо нерв болбой жировой гепатоздун ооруганы билинбейт да. Анан биздикилер эмне дейт? Жировой гепатоз деп диагноз коюп берсе, ой мен жировой гепатозум ооруп атат депчи. Анын сыгары сиз дагы сөтөн эле өттүн ооруганы кантип билинди сизге? Өтүм болуп приступ берди да, приступ берген ушундай экен, чыдатпайт экен, такыр чыдатпайт экен. Мен 2-3 жылдан бери өттөн жабыркап келем, Токтогул районунан келдим, Бессарайдан. Айылда турабыз да, айылдын чекесинде турабыз. Жана Кызыл кум деген кумдун кетип аткан жолдо турабыз. Бизден нары 4 айыл өкмөтү. Анан ошол жерде ушундай түн болобу, машина жок да, неме барбайт аяка. Машина бар, неме барбайт. Скорый барбайт. Скорый барбайт, скорыйга узактык кылат. Түн болобу, күн болобу келем да, ушу көп жабыр тарттым. Анан биз жакта дагы мыкты хирург балдар бар. Анан апа алдырып коесузбу, сиздики өтө неме болуп калды, адип приступ кармап атат деди. Анан алдыргым келген жок. Таш жок, кою. Анан неме ооруйт жанагы эмне эле, уйку безим ооруйт. Панкреатит. Панкреатит. Анан ошентип эле жүрдүм, алар дарылайт, рахмат аларга. Ошентип бир күн жатам, дарыланып алам, эртеси күнү үйгө кетип калам. Ошентип жүрдүм, анан кийинчерээк уялып калдым. Аларга адеп көрүнө бергенден, операция жасатпай эле адеп көрүнгөндөн. Анан ошоюнча сиздердин немеңиздерди уктум. Адресиңерди. Анан YouTube'дан көрдүм, анан бир курдашым, ошол жактагы курдашым, кошуна курдашым, бир айылда жашаган. Ошол ушака көрүнүп лечение алып аттыр, Жумакан. Жумакан жана. Анан Жумакан ошо алып аттыр, анан Жумакан дос курдашым чакырды. Кел, сен да лечение алып кет деп. Анан ошоюн келип калдым. Аллага шүгүр, коллективиңер жакшы экен. Деме массаж кыздар да жакшы экен, балдар да жакшы экен. Бул жерде эч кандай дары дармек пайдаланылбайт экен, экология, жанагы укалоо жолдору экен, анан түшүндүрүү жолдору экен. Негизги биздин неме? Биздин дарыбыз да, бүт эле тирүү жандыктын дарысы бул тамак аш. Биз ошол жеген тамак аштан эле, мисалы организм ошону сиңирип алып кете турган болсо, демек ал эмне ошол бизге дары. Эң негизгиси биздин тамак ашыбыз жеген насип кылсын, жегенден кийин сиңирген насип кылсын да. Кудайым шифасын берсин, биз болгон ошол нерсеге себепчи гана болот. Бул жерде дары дармек берилбейт дегени бул кандай? Биз организмдин иштөө механизмин калыбына келтиребиз. То есть орган өзүнүн кызматын жакшы аткара турган болсо, демек организм өзүн өзү восстановление кылат. Негизи бизге келгиле кылбасын экен. Бизге келгени мындай, жөн эле желкем уюп атат, массаж жасап берип койчу деп эле келиңиз. Эми Кудай кааласа 3 ай толгондон кийин малал төлдөп, кол бошоп калат, майга жакын. Ошондо келем Кудай кааласа деп атам, мен повторный жөнөкөй эле. Ооруп келбейин, мындай жөн эле келейин. Жөн эле келейин. Экөөбүз ден соолугубузду сурашып эле келейик. Ооба. Жөн повторный лечение алып кетейин. Мейли кагылайын, ишиңерге ийгилик баарыңарга. Сага да рахмат кагылайын. Кудайым шифасын берсин. Кудай ден соолук берсин. Төгөрөгүңөр төп болуп,
кылган ишиңер, ушу эмгегиңер берекелүү болуп, өмүрүңөрдөн береке таап, баардык ишти ийгиликтүү жасай бергиле кагылайын. Эл үчүн Айтканыңыз кызмат келсин. кыла бергиле. Ден Аман соолук болгула, болсун. жалпы аман болгула. Рахмат.